Урматтуу угарман, эгерде биздин каналда биринчилерден болсоңуз, анда подписка бөлүмүнө катталып коюңуздар. Арбын кылам деп жатып аз айтып алдым. Атам алып берген унаа менен шаардан Чолпон атага каттап иштеп жүрчүмүн. Жаным тынбай жолдо жүрүп тапкан акча менен үй жайды оңдоп, бир баш малды 2 кылып көбөйтүп, тиричилигибиз өтүп турчу. Ал жылы июль айында адаттагыдай эле вокзалда кардар күтүп тургам. Аялдамага келип түшкөн 3 бийкечке көзүм урунду. Кыздар, көлгөбү башка киши салбайм. Үчөөң кенен отуруп барасыңар, дедим эптеп үйгө жол тартыштын амалын кылып. Таң аткандан бери 2 жолу Чолпон атага каттап, кайра Бишкекке чыгып алганыма өкүнүп тургам. Чарчап, жаным жер тартып атты. Эптеп үйгө жетип салайын, жок дегенде майга акча таап кетейин деп ойлонуп турганда тиги кыздарга туш болдум. Көлгө эс алганы бараткан кыздар эркин кетерине кубанып, унаамдан орун алышты. Жолду катар таанышып, аттарын билип алдым. Үчөөнүн арасынан Асыл деген кыз көзүмө сүйкүмдүү көрүндү. Өздөрүнчө сүйлөшүп, мен оюм менен алек болуп көз байланып калган кезде балыкчыдан өтүп калдык. Үйгө жакындаган сайын жол арбабай аткансыйт. Ан сайын болгон ылдамдыкты басып, ашыгып келаттым. Бир маалда кыздардын кыйкырыгынан унаанын кыйчылдаган үнү жаңырып, башым зыңылдап калды. Колум рулда карышып чыгара албай аттым. Эмне болуп кетти? Кантип? Кандайча? Не сабалда башыма миң суроо келип, жүрөгүм лакылдап турдум. Бурулуп артымдагы кыздарды карайын десем, шайым келбейт. Каршы өтүп аткан унаалар токтоп, бир заматта эле чогулуп калды. Андан кийин эсимди жоготуп коюп турмун. Оорукананын жандандыруу бөлүмүндө ойгондум. Дайынымды уккандай ата-энем ооруканага жетип келип, апамдын үнү Кудайга жетип ыйлап отурган экен. Айтымында 2 айыл калганда көзүм илинип кетип, каршы тилкеге чыгып бакка урунуп турмун. Дагы маңдайыман унаа чыкпай, жол ээн болгону жакшы болуптур. Болбосо бир топ кишинин убалына калмак окшойм. Мага ансыз да бул жагы жетиштүү болду. Унаам жарактан чыгып, өзүм ден соолугуман жабыркап, жүргүнчү кыздар үчүн да кам көрүүгө аргасыз болдум. Экөө жеңил жарат алып, бир кыздын абалы оор экен. Каргыштан улам ишим оңолбоду. Ооруканада жаткан бир жума аралыгында милиция келип, териштирүү иштери башталды. Канымдан спирт ичимдиги чыкпагандан кийин кырсык экенине ынанышты окшойт. Кыздар өз алдынча сүйлөшүп, дары-дармегибизди төлөп бериңиз, тосмо арыз жазып беребиз дешкени мени темир тордон куткарды. Буга чейин тапкан ташыганыбызды сатып, тууган уруктан карыздап, акча алып оор абалда жаткан кызды айланчыктап күнүбүз ооруканада өтүп атты. Баягы менин көзүмө урунган Асыл деген кыз унаанын сол жагына отуруп бараткан. Унаа күч менен бакка урунганда капталы менен катуу тийген экен. Соккунун кесепетинен кабыргасы, колу, жамбашы сыныптыр. Тез жардам келгиче көп кан кетип, бир топ кыйналып калган экен. Дарыгерлердин эмгеги, күчтүү дарылардын жардамы менен 1 айдан ашканда өзүнө келди. Ата-энеси менен кошо жанынан жылбай жүрүп, ал кыздын үй бүлөсүндө эле таанып калгандай болдум. Айыгып ооруканадан чыгаарда алдынан өтүп кечирим сурайын деп үстүнө кирдим. Кызымды куураттың деп толгон токой суук сөздөр менен жемеге алган энеси ага чейин жолуктурбай койгон эле. Анын алдында күнөөм тоодо экенин өзүм деле мойнума алып турдум. Кирип барганда ыйлап, каргап, дүйнө жүзүндөгү болгон жамандыкты менин таригиме багыштаса керек деп күткөм. Өзүмдү ошого даярдап да алгам. Бирок андай болгон жок. Сус, муздак көз караш менен карап койгону болбосо ашыкча үн катып учурашкан дагы жок. Үйдөн 6 саны аман чыккан кызымды арабага салып кетип баратам. Жакшылык бетин көрбөй кал, деп апасы көз жашын төгүп каргап калды. Ушул кырсыктан кийин жашоом түп орду менен өзгөрдү. Бассам турсам кыздын моңайган жүзү көз алдыма тартылып, апасынын суук сөздөрү кулагыма жаңырат. Өзүмдүн да башым бат-баттан ооруп, ачуулуу болуп кеттим. Карыздын куйругу үзүлбөй, жашообуз кыйла начарлай түштү. Унаам керектен чыккандыктан мурдагыдай акча таба албай калдым. Мени түрмөдөн куткарабыз деп ата-энем болгон ырастуусунан кол жууп, заматта өп-чап жашоодо күн өткөрүп калдык. Буга чейин бирөөнүн убалына, каргышына калган кишинин иши оңой менен жүрүшпөйт дегенди кулагым менен эле уккам. Башыман өткөндөн кийин бул нерсеге толук ишендим. Ата-энемди, карындаштарымды багайын деген тилек менен ары бери урунуп, көп жерге иш издеп бардым. Бир аз иштейм. Жакшы тыйын таап келе жатканда эле жумуш токтойт. Жакымды жедирип ийем. Айдоочу болуп иштейин десем, унаага отургандан жүрөгүм өлүп калыптыр. Айлам кетип эптеп эле басып, бушайман болуп жашап жаттым. Жагымсыз күндөр жагымдуу мамилеге алмашты. Ошентип жүдөп жүргөн кезде Бишкекте жашаган досум жумушка чакырып калды.
Жаңы курулуп жаткан имараттын жумушчуларынын айлыгы жакшы, жумушу туруктуу экенин укканда токтоосуз жолго чыктым. Кырсыктан 2 жыл өтсө да борборго келе элек болчумун. Келүүгө да 2 көзүм төрт эле. Анткени кырсыктуу улам эске салган жерден алыстагым келсе, экинчиден баягы кызды көрүп, санаамды тындыргым келди. Асыл кандай күндү көрүп атат болду экен. Ошо ойдон баспай калдыбы деген бүдөмүк ойлордон оюм оңго чачырачу. Бир аз иштеп, жайгашып алган соң баягы бойдон өчүрбөй жүргөн апасынын телефон номерине чалдым. Башында эмне керек деп ачууланып сөз уккусу жок. Жардам берейин дегем. Жок дегенде дары дармегине дегенде бир аз жибигендей болду. Түшүндүрүп берген дарегин таап бардым. Шаардын четиндеги жаңы конуштардын биринде турушат экен. Дарыланып, буту басып кетсе керек деп өзүмдү сооротуп жүргөм. Тилекке каршы чырактай жаркыраган жапжаш кыз сылтый басып алдымдан чыкты. Сулуу жүзү сумсайып, минтип ден соолугунан кемип турганына жүрөгүм сыздап кетти. Жини тарап калганбы же маңдайына жазганын мойнуна алганбы, өтө жылуу кабыл албаса да, жылмайып учурашкансыды. Абалын сурап, сүйлөшүп отуруп, бир аз чогулткан акчамды колуна карматып, жолума түштүм. Эми бул кызга жардам берүү, ага аз да болсо кам көрүп, абалын сурап туруу менин милдетим деп кабыл алдым. Ай сайын айлык алганда акчамдын жарымын үйгө, жашоомдон артканын тиги кызга алып жөнөйм. Ата-энеси деле байма-бай келип атканыма көнүп калышкансыды. Асыл кырсыкка чейин студент экен. 2 жылдан кийин окуусун бүтүп, мугалимдик кесипке ээ болмок туура. Бирок убагында сабагына бара албай, улам узартып артка жылдырып отуруп университеттен чыгарып коюшуптур. Муну укканда башым дагы жерге кирди. Аң сайын күнөөм мени эркин бастырбай, тапканымды алып Асылдын үйүнө каттай бердим. Бир жолу экөөбүз чай ичип отурганда ал мени тээ жүрөк тереңинде күтүп жүргөн кепти айтты. Сиз анча кейи бербеңизчи, сиз деле күнөө эле эмессиз. Бул кырсык да. Ооба, бирок ошентсе да мени кечирип кой. Ошол кырсыкка мен себепчи болдум. Мейли, мен сизди кечирдим. Эми бул жакка каттабай эле коюңуз. Алагды болбой иштеп, каалаганыңыздай жашаңыз. Анын эми келбейли кой дегени мага абдан оор тийди. Көрсөм мен акыркы кезде Асылды аягыным үчүн жардам берген эмес, аны сүйүп калганым үчүн жанында болууга, маектешип сагынычымды таратууга келип жүрүптүрмүн да. Өзүмдүн бул абалымды байкаарым менен уурум кармалгандай кызыктай абалда болуп түштүм. Бирок шек билдирбей кеп буладым. Кой антпе, келип турам. Мен сени кантип унутуп калайын? Чын элеби, унутпайсызбы? Кыздын уялыңкы үнү башымдан сылагандай жагымдуу болду мага. Көрсө ал деле мага кайдыгер эмес экен. Эч качан. Биз биринчи жолу кол кармашып, биринчи жолу экөөбүз бирдей бири-бирибизге күлө карадык. Ата-энелерибизге ачык айтпай, мамилебиз чыйрала берди. Алар мени мурдагы эле күнөөлүү айдоочу катары кабыл алып жүрүштү. Асылдын маанайы жакшырып, элге аралаша баштаганы гана аларга чоң кубаныч эле. Ошо үчүн мен аны шаар айланууга алып кетишиме ар дайым макул болуп жүрүштү. Бири-бирибизди бактылуу кылууга анташтык. Балким кырсыкта убагында жашоомдо мындай жароокер кызды жолуктурат белем деп ойлой берем. Эркек үчүн алсыз, назик жанга коргоочу болуу, ага кан көрүүнүн чоң рахаты бар экенин сезет билем. Кыз жигит катары мамилебиз бекемделген кезде Асыл эми мендей аксак кызды ким алат деп көп ыйлагам, деди улутуна. Ушул сөзү мени ага биротоло байлап койду. Чын дилим менен аны бактылуу кылууга сөз бердим. Ал да жакшы жар, балдарымдын мыкты тарбиячысы болууга дилгирлигин айтты. Башында эмнеге Кудай кырсыктатып койду деп наалат айтып жүрсөк, эми ошол күнгө 1000 мертебе ыраазы болчу болдук. Жакында Асыл экөөбүз баш кошуп, бир мамлекетке айландык. Алгач ата-энеси албетте каршы болушту. Айрыкча апасы, орунга оруп аябап атсаң жөн эле кой. Кызымдын да маңдайына жазганы тургандыр, же күнөөңдү ушинтип жуугуң келип атабы? Деп сезимиме шек келтирди. Качан Асыл баарын түшүндүрүп берген соң, эне эмеспи, акыры алаканын жайып батасын берди.